Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртабылды эпосунун кара сөз варианты. 13-чү уктуруу. Микрофондо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев. Чалгалмак кетип калса, ээн жаткан түрлөрдөн аюусун атып келем. Тарагай бууркан ысык көлдүн бирин калтырбай көрөрмүн. Эгер ажалым жетип күн бүтсө, үйдө да болсо үйлөрмүн. Душманды көрүп тургандан кийин жабыттап жатып алганча кыргыздын жайлоосун чалып келейин. Кыргыз үчүн кыйналып, кызмат кылып беремин. 40 жигитимди ээрчитип, кыдырып, жери көрөрмүн. Кош, аман тур, калайык эми жөнөдүм. Табылды сөзүн бүтүрүп, жөнөмөк болду. Карыя уста карап тура албай, токтой тур балам Табылды деп көзүнөн жашын төгүп, Табылды кулунум, сенин бул айтканың рас. Калк үчүн каныңды көөкөрлөп, калмакка барам деп кайрат кылып турасың. Катаган элиң багам, эл үчүн кызмат кылам. Эрегишкен калмактын элин чабам деп ээликтиң. Анда эмесе угуп тур. Санаасы бузук, бир кузгун Кудай назар деген жаман чал бар. Анык душман кагошол. Алыска кетпей ошонун жайын ойлой жүр. Сен болбосоң калкың кайрат кыла албайт. Кармашып аны жыга албайт. Элиң эрдик кыла албайт да эрегишип жеңе албайт. Өзүң үйдө турган кезде ал какбаш эл четине келе албайт. Энеси калмак эмеспи? Анын кеге түк калбайт. Ушу турган элиңдин ээрчигенин ала кет. Жери калтырбай чала кет. Кара каман Тешкөл ошол жерге бара кет. Керилген сары төрү бар, кең өндүр түзөң бели бар. 3000 тургай, 10.000 кол көрүнбөй жата турган жери бар. Кароол карай турган кыры бар. Мал отторгой калың чөбү бар. Эгер чалгалмак качпай калса, ошол жерге бекинип карап жатаар эби бар. Кагылайын кулунум, батамды сенден кантип аяйын? Капаланбай эми ал. Чал чабырын мага таштап, бараар болсоң ушу турган элиңдин көбүн ал. Ошентип уста чал 50 кишини алып калып, 450 кишини кошуп батасын берип, Табылдыны жолго салды. Алаңгыча чалгалмак элин эки бөлүп, эки өндүргө бекинип, өзү 1600 аскери менен Карагаман Тешикөлгө кароол карап жаткан эле. Табылдынын кошуну келип, улуу суунун боюна конуп жатканын көрдү. Ошондо чалгалмак калың колду камтып, кароо жарак салынтып, аттанып мындай дейт: сереңдеген жетимдин жолун тосуп барып, конуп жаткан жеринде кокуйга башын салайын. Жоортулга атайы келип, атышпай кантип калмак элем. Жерди мыктап чалып, жер өлчөмүн алып, жетимге кыябы менен кызыкты салайын. Колду аткарып, коштогу ат алып, Ташкалактын талаага түшүп барайын. Сары коонун күдүрүнө колду бекитип, конуп жаткан жетимди кокустатып салайын. Чалгалмак жанына эки жигитин алып, Табылдыны конуп жаткан жеринен басмак болуп, күдүргө кошунун бекитип салып, өзү чалгынга жөнөп калды. Табылды кошунун улуу суунун боюна кондуруп коюп, Элдиярды алып, Карагамандын башын чалып келем деп кеткен эле. Көз байланып, иңир кирип баратканда, Карагамандын капчыгайынан калмактардын жатканын көрөт. Табылды калмак кантер экен деп карап олтурду. Чалгалмак кошунун бекитип салып, жандагы эки баатырын алып, Табылдынын колун көздөй келе жатканын көрүп олтуруп, Табылды Элдиярга мындай дейт: айланайын Элдияр, издеп барчу чалгалмак изимден туура кез келди. Карагаман төрүндө калмактар жаткан экен. Күдүрдө жаткан көп колу көңтөрүлдү. Эми Элдияр, элге барып бачым кабар сал. Чалгалмак тооруп жеткиче даяр болуп калгыла. Эр болсоң элге барып кол салар. Кокус барып калса тегеректеп алгыла. Мен артыңардан барып
алдыма салып алайын, кашаттан кайра тартса качырып найза саяйын. Табылды ошентип элдиярды элине жумшап, өзү калмактын өтө турган жерине барып тосунун камында. Элдияр конуп жаткан кошунга сүйүнчүлөп барып кабар салды. Жайкын жаткан эл жабыла тура калып, абырдан шабыр аттарын токуп даярданып калды. Бир маалда чалгалмактын чарайнасын калкалап, чалкайган калыбында ал эми карабоз атынын бышкырып, караан көргөн эмедей үркүчүдөй кошкуруп, эки жагын каранып келе жатканын көрдү. Табылды бир саамга качырып чыксамбы деди, бирок кайра калмак эл жака өтсүн. Анан кайра бери жака тартканда кан жөткүрүп тузакка капталтайын деп ойлонуп, сабыр кылып токтотуп, эли жака өткөрүп ийди. Алма башка от коюп, ак милтеге чок коюп, караанын улай бастырып, качырып салсамбы деп кайра ойлонуп, кантээр айласын таппай ашыгып келе жатты. Чалгалмак аңгыча кашатка жакын барып калды. Кабагында көп колдун жатканын көрдү дагы, бир жолдошуна чалгалмактын барар жерин чалгын, кыргыздын капилет жатканын, олжалчуу күн экенин айтып, кошунду ылдам алып келишин буйруп, баатырларды жумшады. Мунуккан Табылдынын көзүнөн жашы чыгып, жонунан алма башты жулуп, албарсынын кабынан оңдоп, караанды бир болжоп алып, соңунан качырды. Алма баш үнү чыккандан кийин калмак кайрылып беттеп кире албай, канча экенин биле албай, ордунда тура албай качып жөнөдү. Алма баш үнү тарс этип, огу кызарып, жарк этип, бир калмактын атына тийип, жалп этип калгандай болду. Табылды алма башты жонуна асып, найзанын колуна алып, арча тору менен манастап ураан салып, кубалап кирди. Алма баштын тарс эткени менен манастап ураан салганы Табылдынын колуна дааны кулуп, алар дагы аттанып, кармай көр деп чапкылаган бойдон кашатка чыгышты. Чаң артынан жарышып, чуулдаган үн менен чуркурап, баабедин деп бакырып, манас деп ураан чакырып, найзанын учу кагышып, кара талаа дүрбөп келе жатат. Чалгалмак кайрылып, артын карай албай, чамалап жоону биле албай качып бара жатат. Табылды кунан чабым калганда калмакты кутултуп жибербейин деп атына камчы урду. Арча тору буудан камчыга ачуурканып, аршын катуу кирди дагы, куйругун арыстай көтөрүп, аркарадай бутун сайылтып, жал куйругун асаба туудай жайылтып, калмакка аркан бою жетип келгенде Табылды айдалдын бетине найза менен урду. Учу болот бөрү тил найзаны Табылды далга таамай мыктаган экен, чопкутту чоюп бөлүнтүп, соотту жаркып сөгүлтүп, олпогу менен кошо тежип, кырарканын балык этинин канын карартып төгүлтүп, бир карыш кирип кетиптир. Карабоз мүрүгүп эңкейип, чалгалмак аттан кулап кетерде Табылды кылычын сууруп, башын кесмек болот. Карабоз буйтап качып бура тартат. Табылды калмактан өтүп, алдына тура келгенде сөөгө сайып өтөт. Кыябы менен тийип, кылычтын боосун үзүп кетет. Табылдынын кылычы жерге түшүп, бирэендер беттеше кетет. Белчемжүү жерге сайышып, найзалары тең тийгенде буудандар тегеренип, темтеңдей түшөт. Найза менен көмөлөтө койсом деп, жүрөктүн башын туштап, көр оозун көздөй кысташат. Найзадан айла болгон соң, чочморун колуга алышып, чокуга болжоп салышып, жакага колдор карышып, эки колдун тарткылап, далай жерге барышат. Алардын эки тарабынан эки кол жарышып келе жатат. Караңгы болгондуктан ким экенин ким билет. Кабылганын чабышат. Уюган калың чаң болуп, ураадын үн шаң болуп, түнү бою уруш болот. Таң агарып сөгүлүп, жерге жарык төгүлгөндө киши дааны көрүнүп, кимдин ким экени билинет. Тууларын көрүп, эки кол эки жага бөлүнөт. Эки кол эл эсебин алышат. 1600 калмактан 1000ге жетпегени калыптыр. Урматтуу радио окуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эр Табылды эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын шейшемби күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Эр Табылды эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Талантаалы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев, режиссеру Жиргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.